таш атышуулар болуп атат мына. Биз үйлөрдү ээледик азыр мына өдөдөн дагы. Кыргызстан эгемендүүлүгүн алгандан бери чек ара көйгөйү чечилбей келет. Талаштуу аймактарда жашаган тургундар дагы деле кооптонуу менен күн кечирет. Анткени айрым аймактарда чек ара айылдарды болбой демаркацияланган. Бул жерлерде улуттар аралык чыр-чатактар тез-тез катталып турат. Чек ара кызматы УКМКга бириккенден кийин чыр токтобогон аймактарда жергиликтүү жарандарда тынчтык менен ынтымак орнотулат деген үмүт пайда болду. Коңшу мамлекеттерде чек ара аскерлери атайын багыттагы күчтөр менен бир командада иштешет. Анткени кылмыштуу топтор, аткезчилик каналдары, баңгизаттардын жүгүртүлүшү жана башка ушул сыяктуу олуттуу маселелердин көбү атайын күчтөрдүн кызматкерлерине таандык. Последнее решение. Садыр Жапаровдун чек ара кызматынын УКМКнын карамагына өткөрүү боюнча акыркы чечими туура чечим. Анткени Совет доорунан бери чек ара кызматтарынын түзүмү ар дайым мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин түзүмүнө кирип келген. Чек ара кызматы чечип жаткан милдеттер бул биринчи кезекте өлкөнүн коопсуздугуна жана анын аймактык бүтүндүгүнө байланыштуу жана ал аркылуу чалгындоо, контр чалгындоо маселелери чечилген. И разведывательные задачи. Бүгүнкү күндө кырдаалды туруксуздаштыруу максатында өлкөнүн ичиндеги жана чет өлкөдөгү айрым күчтөр Кыргызстандын көзөмөл пункттарынын талаштуу участкаларында улуттар аралык жаңжалдарды козутуп жибериши мүмкүн. Эки бөлүмдүн бириккени дал ушундай көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн демилгеленген дешет адистер. Вы же видите вот эти конфликты бесконечные. Баарыбыз Кыргызстандын чек араларында тынымсыз чыр-чатактар болуп жаткандыгын көрүп жатабыз. Алар алдын ала талданбайт. Анткени чек ара кызматында буга чейин УКМК тарабынан иштелип чыккан мындай аналитикалык түзүмдөр жок. Ошондуктан талдоо иштерин күчөтүү максатында жана ушул чыр-чатактарды алдын алуу максатында биригишкен. Бул кадыресе көрүнүш жана буга чейин бизде мындай көрүнүш болуп келген. Это раньше так было у нас. Мамлекеттик чек ара кызматы УКМКга биригүүсү менен биринчи кезекте чектешкен аймактарда жашаган тургундардын камкордугун кепилдейт. Албетте, маселелер чечилсе, эгемендүүлүгүбүз дагы бекемдейт. Ошондой эле атайын кызматтарда аткезчиликти токтотуу менен келечекте экономиканы чыңдоо багытына ачык айкын жол ачылат. Если представитель ГКНБ означил, что УКМКнын жетекчилиги чек ара кызматысыз аткезчиликке бөгөт кое албайт жана бул органсыз эч нерсе кыла албайт. Эми УКМКга чек ара кызматы баш ийип, албетте тиешелүү бир тапшырмаларды берип, кылмыштарды көзөмөлдөгөнгө толук мүмкүнчүлүгү түзүлөт. экономическая контрабанда. Мындан ары мамлекеттик чек ара кызматы улуттук коопсуздук комитети менен бирге талаптагыдай иш жүргүзүп, мыйзамсыз жүргөн унаа каражаттарына, өткөрүлүүчү жүктөргө, товарларга жана баңги заттардын өтүүсүнө бөгөт коюп, бажылык, санитардык эпидемиологиялык контролду дагы көзөмөлдөп жоопкерчилигин алат. Чолпон Бейшилен кызы, Эрнис Өмүралиев, Нью ТВ.